Кызгалдак, аңгеме. Көп жылдар бою чогуу жүрүп, бир туугандай ынак болуп калган, ак маңдай, ак таңдай, үнү да түрү да керемет иним бар. Көрөнгөсү бийик адам болгонум менен көңүлүм кебезден жумшак адаммын. Орусияда иштеп жүргөнүмдө Урустам деген агам акыры бир туугандай болуп, көп жардамын берип турчу. Кийин эс алууга кетип, ордуна убактылуу Мирлан деген өгүздөй түрү, чылага кийген өтүктөй мурду, жан дүнөсү өтө таар бир адам бизге башчы болуп келип калды. Ал келди дегенче фашисттердин саясаты орноп, кыргыздардын башына молоток түшкөндөй эле болду да. Бир күнү Кенжешов уволен деген сөз тарады. Элдин 90% нааразы болуп, көптөрү көзүнө жашты да алды да. А бирлери самопал издеп, аны ичкенде эмне деген жылы сөздөрүн айтып, айрымдары мага берген миңдеген карыздарын кечип, кыйын чыкмалары азыр айлык жок, сенде кайдан акча болсун деп, өмүрзак Нурлан агаларым акыркы тыйынына чейин чогултуп беришип, 20 000 рубльдан ашык акча менен жүздөгөн миңдеген эл шаабайы сууп, көңүлдөрү бөксөрүп, кайра Эмил агамды кыяк тарттырып, менин үнүм айылдагы Окок байкемдин тракторундай болгончо ырдатышып. Бири да коштошкусу келбей, айрымдары буркура ыйлап жиберген. Көрсө өзүмдү нак камчыгыттей көрчү экем. Кийин ойлосом, ар саат сайын эки колун сунуп, улам учурашкан кичипейил, сылык сыпайы экенимди өзүм баалабай жатпаймынбы? Кечки саат 8-дерде кетчи жүргүнчүлөр ар бөлмөгө конок болуп, ырдап, чордоп олтуруп, эсен байкемдин эмес, сыртта Новосибирдин талааларын сагынган истебинин чыдамы кетип жатты. Кудай деп 11-15-терде Шороков Нурлан байкем менен жолдон Анарбек байкемди алып, Новосибирди көздөй жөнөдүк. Бир топ талааларды басып өттүк. Эсен агам бир кезде, мына 15 минуталык жол калды. Аэропортто тамак өтө кымбат деп бир өзбекпи, уйгурбу бир ашканага алып келди. Тамагынын даамы азыркыга чейин эстен кетпейт. Көрсө жумуштун тамагына көнүп алыппыз да. Бир кезде вы будет платить деп бирөө келди. Анарбек байкем калың капчыгын ачып, возьми деп, калдыгын силер алып алгыла, менден болсун деп басып кетти. Аңча кыр тумшук, узун арык, кабышкан бүрө чуркап барып, көк жынсынын mooда айырылган чөнтөгүнө тыга салды. Ошентип аман эсен учуп Борборго, Бишкекке конуп, Нурлан агам экөөбүз кыргыздын крупный, культурный, жырткычтай жаныңды сууруп алчудай таксисине түшүп, анан мен вокзалга келдим. Айтылуу Жаныш Кулманбетовдун иниси Апшатам турган экен. Ошентип Нарынгада келдим. Тимени долонду ашканда, бейишке чыккандай сүйүнүп, кубанычтан ыйлап да жибергем. Ошентип күздү тойлоп, нечен тойду өткөзүп, акыры Нарындын суугуна үйдөн чыкпай, бекерчиликке берилип, диванда жатам керилип, бир күнү Урустам агам чалып калды. О, Дастанбай кандай? Эмне маселең бар, ирим? Эмне жардам керек? Уялбай айт. Дастанбай. Дастанбай, такыр уялбай айта бер. Мен сен агаң болуп калбадымбы деди. Урустам байке, сиздердин баягы кызгалдакты кайра түзсөмбү деп жаттым эле. Дегичи болбой, о иним, маселе жок, түзө бер, мен жардам берем, деп чоң жардамын берип, кызгалдак тобун түзгөнү турам. Дароо Адибайга чалып, алло Адибай, каралдым деп, бирин калбай айтып жатып, кыргыздын дагы бир сыймыгы Акмарал эске түшүп кетти. 3 жылдан ашык ырларын угуп, карындашым деп сыймыктанып жүргөн учур эле.
Ажыбай, Акмаралга айтсаң, макул болот бекен? Байке? Ал мага жок десе керек. Кичинебизден бери ынак болуп калдык. Айтып көрөйүн? Алаңгыча Акмарал макул. Калгандары да макул болуп, ишибиз алдыга жүрүшүп турганда, көрө албас жандар, кызгалдак эмне, кызсыңарбы деген кемчен тойлор көбөйдү. Адилет, байке, ушундай сөз угабызбы? Иним, ичире берет, кербен жүрө берет. Акындар айтмакчы, бир азамат туулса, аны капкан экит кошо туулат деген иним. Агам санаба, алар жасай албайт, жасаганды көрө алышпайт. Кызгалдак десе эмне экен? Ошондой кыйдыларга айт иним, кызгалдакты сага баяндап берейин. Кызгалдак бул эрте жаста жылуу жерде өсчү гүл. Кызгалдактын гүлү кызыл. Ал биздин кымча белдүү кыздарыбыз. Анын сабагы биз, жигиттер. Кыздарды жигит деген ар дайым жакшы аяр мамиле кылып, көтөрүп жүрүү керек. Гүлдүн жалбырагы болсо биздин комуз, кыяк, асбаптарыбыз. Тамыры болсо биздин аркадан өсүп чыкчу муун. Иним, көрдүңбү? Эч качан бирөөнүн сөзүнө теирикпе. Жашоодо болуп турат. Кийин баамдасам, Урустам агамдын эле буйругу менен жумуштан айдалып кеткен экен. Көрсө, орустун талаасында дүнүйөнүн артынан жүгүрүп жүрүп, өнөрүнүн бири да калбай жоголот деп Кыргызстанга айдаткан экен. Кийин Кудайга жана Урустам агама Кудай ургандай ыраазы болдум. Азыркы кийинки ийгиликтерди да ошол адамдардын түрткүсү менен жасап жатпайбызбы? Камчыбек агам мындай деди эле. Дастанбай, кейбей кете бер. Өкүнүчтүн аркасында сүйүнүч бар деген кептери